Салам достор, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өтө даамдуу, ширелүү болуп чыккан уйгур самсысын жасап көрсөтөм. Жана да алдыда көптөгөн сонун рецепттер чыгат. Өткөрүп албаш үчүн каналыма катталып, жанындагы колокольчиктен басып койгонду унутпаңыз. Алгач самсынын камырын даярдап алабыз. Камырына татымына жараша туз, 1 жумуртка жана ак май кошуп алабыз. Сөзсүз түрдө муздак суу менен жууруп, камырыбызды 15 мүнөткө тыныктырып алабыз. Камырыбыз даяр болгуча ичине салчу начинкабызды даярдап алабыз. Начинкасына пиязды майдалап турап жана өзүңүзгө жаккан этти пайдалансаңыз болот. Мен бүгүн койдун этин пайдаландым. Жана дагы өзүңүзгө жаккан татымалдарды кошуп алсаңыз болот. Эгерде самсыңыз сочный болуп чыгуусун кааласаңыз, анда начинкага кичине жылуу судан куюп коюңуз. Самсабыздын камыры даяр болду. Доголок бөлүктөргө бөлүп алабыз дагы, жука жайып, начинкабызды салып, жакшылап түйүп чыгабыз. Түйүлгөн жерин шашпай жакшылап көрсөтүп бердим. Жакшылап көрүп үйрөнүп алсаңыздар болот. Самсыбыздын үстүнө жумуртканын сарысын сүйгүп алабыз дагы. Өзүңүзгө жаккан кунжут же болбосо мак сеп алсаңыз болот. Самсыбызды 200 градуста 25 мүнөт бышырып алабыз. Достор, тамагыңыздар даамдуу болсун. Жана дагы сонун рецепттерди өткөрүп албаш үчүн менин каналыма катталып, жанындагы колокольчиктен басып коюңуздар. Алдыда сонун рецепттер чыгат. Жана жаңы рецепттерден көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар.